Бүгүн Садыр Жапаров айтып жатат, мен президенттик башкарууну каалайм десе, көптөгөн баягы парламентаризмди колдоп жүргөн саясатчылар шарт этип анын жанына өтө берди. Сүйүү менен жек көрүүнүн ортосу бир эле кадам. Ошол бүгүн сүйүп чуркап жүргөн, көздөрү караңгылаган фанатиктер эртең эбегейсиз, элдешсиз душманга айланышы мүмкүн. Негизи адамгерчилик сапатта биз Текебаев экөөбүз бири-бирибизди жактыра бербейбиз. Төрөбай Зулпукаров менен Асылбек Жээнбеков түптөп атты да партияны. Сиз барып, анан сизди күттүрүп коет приемныйында. Анан сиз ал жерде жарым саат отурушуңуз мүмкүн, 1 саат отурушуңуз мүмкүн. Анан ошентип сизге ким экениңизди көрсөтүп коюп, анан жылмаюу менен кабыл алып чай ичип сүйлөшөт да. Барсам, мен аябай уят болмок экен. Аябай ар намысыма да шек келмек экен. Депутат болуп да баргым жок. Себеп дегенде, бүгүнкү системадагы парламент менен сиз депутат болуп барсаңыз, көптөгөн адамдар акыйкатты көздөгөн, чынчылыкты көздөгөн, менин оюмча корконум ооруп калышы мүмкүн деген ойдомун. Азыр алар кайсы тарапта калды? Бардыгы Садыр Жапаровду курчап. Мен баланча региондон керек болсо иштеп берем деп жарыя кылып, баягы эле саясатчылар Атамбаевдин, Жээнбектин жанында жүргөндөр бүгүн тимеле жан үрөп барып, босогосун каккылатып, мен баланча районду мен алып берем, кагылып кетейин, Садыр Нуржак Нуркожоевич деп турган кербези. Мен сизге айтар элем, менин да ошондой эле башым бар, алар кылганды кылгандай. Биз да ошондой жумуш кылганбыз. Социалдык түйүнгө ал деген Садыр Жапаровдун фейктери жазсага ишенбеңиз. Садык мырза, алдыдагы президенттик шайлоодо өз күчүңүздү сынап көргөнү жатасыз. Анан тогу тер жеринен эле баштайлычы. Негизи адатта ушундай чоң өнөктүккө сырттан саясий технологдорду жалдашчу эле да. Сизде дагы ошондой ой барбы же жеке өзүңүз эле өз күчүңүзгө ишенген турасызбы? Сырттан бир кандайдыр бир күчтөрдү жалдоо бул жөн эле алдоого бир тыйын коротуу да деп ойлойм мен өзүм. Биринчиден андай жалдоого бизде каражат да жок, бул биринчи. Экинчиден биз өзүбүздүн модели менен, өзүбүздүн технологиябыз менен жаңы технология алып чыккан топпуз. Бул Айтыш коомдук фонду, Айтыш фильм, кыргыз кинематографиясынын көтөрүлүшү деген сыяктуу иштерибиз бар артыбызда. Эйжан Мультфильм фестиваль. Эгер чындап иштесе, биз өзүбүз дагы дүйнө таң кала турган нерселерди жасай алабыз. Ошондуктан өзүмө ишенген эле топ, өзүмө ишенген канча жылдан бери чогуу жүргөн адамдар жанымда. Ал эми буга чейин өзүңүз билгендей, баягы президент болом дегендер сырткы күчтөрдүн таасирине, башка өлкөлөрдүн президенттеринин таасирине көбүрөөк жөлөнгүсү келчү да. Бул жагынан алганда сизде да ошондой ой барбы, жокпу? Ал ой турат, албетте, ойдо. Себеп дегенде Салиджан Жигитевдин бир сөзү бар да, кыргызга орусча айтканда жакшы түшүнөт депчи. Биз ушундайбыз, деги эле калк өзү ушундай. Бул бир эле кыргызга таандык мүнөз эмес. Сырткы жактан бир кандайдыр бир чоң, зор авторитеттер бир нерсени айтканда, ошондо ушундай турбайбы деген жок эмес. Мындай психологиялык абалды пайдаланганга аракет кылабыз. Биз дагы бирок негизи шайлай турган кыргыз эли. Сизди анда кимдер колдойт? Кайсы өлкө башчылары колдошу мүмкүн? Мүмкүндүктү айтып атабыз азыр, туурабы? Эч ким колдоп аткан жери жок азыр. Кантсе дагы мына Россияда өтө маданиятты, искусствону шайлаган, сыйлаган саясат жүрүп турат. Анын үстүндө ошол Москва шаарында бир топ жыл окуп билим алганбыз. Азыр интеллигенциясы колдоп, өзлөрүнүн оюн айтып жатышат. Мүмкүн ал жактан колдоо болушу мүмкүн. Ага дагы шайкеш, биз 20 жылдан бери казак-кыргыз достугун түптөп келе жатабыз, өрчүтүп келе жатабыз, салым кошуп келе жатабыз. Силер билесиздер, канча өткөн айтыштар ошо казак-кыргыз элинин мыкты акындары менен. Бул жактан дагы интеллигенциянын колдоосу бар. Интеллигенция
өздөрүнүн оюн айтып жатышат. Мүмкүн ал жактан да колдоо болушу мүмкүн. Мындан тышкары билесиздер, Asian World Film Festival бул чет элде аябагандай зор күчкө айланган Лос-Анджелесте өтүүчү фестивал. Бул жактан да кандайдыр бир чет жактан колдоо болушу мүмкүн. Ага уда ошол чоң саясатчылар дагы колдоосун билдирип жатышат. Мисалы кече Текебаев ачыктан ачык айтып чыкты, Садык Шерниязды колдойм деп. Менин билишимче Роза Исаковна дагы экс-президентибиз өзүнүн оюн айтып, 2-3 курдай интервьюларында менин атымды айтып өттү. Демек, бул чоң колдоолор. Андан башка да көптөгөн саясатчылар менен консультация жүргүзүп, сүйлөшүп жатабыз. Менин оюмча азыркы бир 5 күндүн ичинде саясатчылардын колдоосундагы уксак болот деген ойдомун. Кыргыз саясатчылары. Негизи шайлоо абдан чоң каражатты талап кылат да. Анан ошо сырттан келе турган моралдык колдоолор эле барбы, же каржылык колдоо дагы барбы тыштан, же жеке өзүңүздүн чөнтөгүңүзгө ишенесизби? Негизи мыйзам боюнча сырттан каражат колдоого таптакыр тыюу салынат. Албетте, бирок жашыруун келүүчү каражаттар деле болчу деп. Эми мен саясат айдыңына киргениме 4-күн болду. Бүгүн Куда кааласа. Буга чейин мен өзүм саясатчы эмесмин деп айтып келгем дайыма. Бул өтө кыска убакыт, кыска аралык. Анан ал нерсеге жетишүү да мүмкүн эмес мындай убакытта. Бирок ошол менен эле улай айтарым, негизи сырткы күчтөрдөн каражат алуу бул мыйзамсыз иш. Айтыңызчы, азыр Кыргызстан шайлоого чейин эле жашап калды да, шайлоону күтөт, анан коом бир саясатташып кеткенден пайда зыяны барбы? Коом саясатташкандын зыяны жок. Болгону коом ойлоп жатат, биз саясатташтык деп. Жок, биз саясаттын кумарына эле берилип келе жатабыз. Саясатташса абдан жакшы болмок. Саясатташкан коом алдыга жылат. Бирок тилекке каршы биздин саясатчылар коомго саясат маданиятын үйрөтө алган жок ушул жылда. Мына анын бир белгиси, мына караңыздар. Азыр Садыр Жапаровдун тегерегине колдойм деген саясатчыларды карап көрсөңөр, алар 1 жыл мурун, 2 жыл мурун парламентаризм идеясын тугулуп көтөрүп жатышкан. Бүгүн Садыр Жапаров айтып жатат, мен президенттик башкарууну каалайм десе, көптөгөн баягы парламентаризмди колдоп жүргөн саясатчылар шарт этип анын жанына өтө берди. Бул бизде саясат маданияты калыптанбай, аны дагы калк эл түшүнбөй турган убагы. Саясат маданияты деген менин оюмда, эгерде кандайдыр бир саясатчы бир идеяны алып чыкса, ошол идеяны өмүрүнүн аягына чейин тугулуп кармаш керек. Ошол идея үчүн күрөшүш керек, ошол идея менен жүрүш керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө саясатчылар өзлөрүнүн идеясын колгаптай эле алмаштырып жатышат. Бул демек Кыргызстанда али алдыда көптөгөн опурталдуу окуялар, көптөгөн артка чегинүүлөр, көптөгөн экономикалык тоскоолдуктар болушу күтүлүүдө да, жакынкы 10 жылдык, жакынкы 20 жылдык, жакынкы 50 жылдыкты айтсак. Президенттер дагы келгенде туруктуу идеясы жок. Ал идеялары мындайча айтканда жылт эткен 1 жылдык, 2 жылдык идеялар болуп атат. Ал менен кыргыз эли өнүкпөйт. Идеялар деген бул 100 жылдык идеялар болуш керек. Мисалы анын бири кыргыз тили. Биз өмүр бою кызмат кылып келе жатабыз кыргыз тилине. Кыргыз тилинин саясаты бул 1000 жылдык. Кыргыз канча жашаса ошончо болуш керек деген саясат да. Ал эми азыркы саясатчылардыкы 1 жылдык, 5 жылдык, же болбосо бир кызматтык деп койсок болот да. Бир кызматка турганча колдойт, кызматтан чыгып койсо, эртеси күнү тескери айтып чыгат. Айтыңызчы, азыр эми коомчулукта сизди Садык Шер аягына чейин барат бекен, жок бекен деген маселе дагы ойлонуп жатат да. Бул суроону жөн жеринен бергеним жок. Эгер парламентаризм маселесинде келгенде сиз ак эткенден так этериңизди билип жүрөбүз. Анан Садыр Жапаров парламентаризм жолу менен кете турган болсо гана аны колдой тургандыгыңызды айтып жатасыз да. Демек, сиздин пикир андай болсо, баш мыйзамга кирген баягы өзгөрүүлөрдү карап көрүп
долбоор менен таанышкандан кийин өзгөрүшү мүмкүнбү? Жок, бул баш мыйзам долбоорун мен баары бир дитим менен колдобойм. Муну да мен эртерээк айтып да коеюн. Себеп дегенде баш мыйзам минтип 1,5 айдын ичинде кабыл алынбаш керек. Баш мыйзамда толук өзгөрүүлөр болуп атканын биз сезип атабыз. Толук өзгөрүүлөр болгондо, ал толук өзгөрүүлөрдү 1,5 айдын ичинде карапайым калк эмес, эксперттер да таанышып бүтө албайт. Эксперттер дагы ошол өзгөрүүлөрдүн канчалык негиздүү экенин, канчалык юридика маанайында бапкелерин, канчалык ал геополитикалык саясатпы, биздин руханий өсүштөгү саясатпы, экономикалык багытка, биздин каада салтыбызга, менталитетине туура келерин аныктай албайт. 1,5 айдын ичинде. Албеттүү түрдө. Албеттүү түрдө. Бул баягы эле тез биз кабыл алабыз деген, ура деген сүрмө топ менен кетип бара жаткандагы Садыр Жапаров диктатура жолуна, тоталитаризм жолуна түшүп кетишүсү ыктымал деген суроону жаратат. Анда мунун аягы эмне менен аякташы мүмкүн? Мындай жол 1-2 жылдын ичинде кайта биздин көптү көргөн, кан төгүлгөн, далай шорлогон аянтыбызга, Ала Тоо аянтына кайта эл толкуп чыгат, кайта ушул нерсе уланат. Бул ушул менен бүтөт. Анын жыйынтыгы 1-2 жылда. Албеттүү түрдө азыр мындайча айтканда баягы кооз ураганга алынган эл, биз колдойбуз, колдобогондор эл душманы деген эл, сиз билесизби, сүйүү менен жек көрүүнүн ортосу бир эле кадам. Ошол бүгүн сүйүп чуркап жүргөн, көздөрү караңгылаган фанатиктер эртең эбегейсиз, элдешсиз душманга айланышы мүмкүн. Буну биз көрүп келгенбиз тарыхтан. Мамлекет жолу мындай авантюристтик ыкмалар менен өспөйт, мамлекеттик жолу. Ал болгону гана бул кыска мөөнөттүн ичиндеги эйфория. Эйфория бул жолу, бул баары бир үзгүлтүккө учурата турган жол. Мамлекеттин жолу тарых менен, мамлекеттин жолу баскан жол менен, мамлекеттин жолу чоң аналитикалык изилдөөлөр менен өсөт. 1,5 айдын ичинде конституция менен мамлекеттин жолу өспөйт. Садыр Жапаров менен жолугушуп ушундай курч пикириңизди айттыңызбы? Садыр Жапаров менин оюмча мени анчалык деле таңазарга менин оюмча сүйлөшүүлөрдү биз жүргүзгөн жокпуз. Биз азыр болгону айттым го, 4 күн болду. Бирок Кудайга шүгүр эл колдоп атат. 4 күн ичинде биз туруктуу бир 5тиктин ичинде кетип баратабыз деп ойлойм. 5 адамдын ичинде, ошонун ичинде биздин фамилияда кетип бара жатканын биз аналитика деп көрүп атабыз. Садык Шериповдун фамилиясы кетип аткан. Бул жаман эмес, биринчи кадам үчүн. Бул кадамдар өзгөрүлүшү мүмкүн, бул орундар өзгөрүлүшү мүмкүн. Алдыда дагы 56 күн идеялык салгылаш бар. Садыр Жапаров демекчи, Өмүрбек Текебаевтан ал киши келип кеңеш алып жаткандыгын айтып, анан Текебаевдин бир таасирин кыйыткандай болдуңуз да. Анан эгер Жапаров Текебаевтан кеңеш алып жатса, анда экөөнүн ортосунда абдан жакшы мамиле бар экен деп жыйынтык чыгарганга болобу, жокпу? Саясатчы бул бардыгы менен жакшы мамиледе болгон адам. Ушул киши гана саясатчы боло алат. Эгерде сиз идеологиялык душманыңыз болсо да сүйлөшө алсаңыз, ошол киши гана саясатчы деген наамга татыктуу. Ошондуктан менин оюмча азыр кайсы күчтөр болбосун, бири-бири менен сүйлөшүп, бири-биринин оппоненттик оюн угуп, бири-биринен кеңеш алып турат. Бул табигый көрүнүш. Анда эми Текебаевдин сизге таасири жөнүндө сурайын. Анткени өзүңүз билгендей эле айрым социалдык түйүндөрдө Текебаевдин атайын жөнөткөн талапкери катары дагы сүрөттөп жатышат да. Президенттикке аттануу боюнча ой сизде биринчи жаралдыбы же ал кишинин сунушу болдубу? Текебаевдин таасири боюнча айтсак, Текебаевдин таасири саясий айдыңында мага бир топ десем жаңылышпайм. Анткени ушул менин депутаттыкка баруу жолум Ата Мекен партиясы менен болуп калды. Буга менин байкем дагы аябай зор
салым кошту десем болот. Раматтылык болот Шер байкем. Алар аябай суранышкан менин ушул партияга кошуларымды. Себеп дегенде ошол кезде менин атым да өтө популярдуу болуп, Курманжан Датка фильминен кийин аябагандай рейтинг өсүп турган болчу. ооба, ошондой болуп турган чак. Анан суранышкан. Мен өзүм ал чечимди абдан жоопкерчилик менен кабыл алгам. Себеп дегенде Атамекен партиясы өтпөй калса, мен билгем Атамбаевдин системасы курган бүтүндөй демократияга шек жаратышы мүмкүн Кыргызстанда деген ой менде бар болчу. Ошол ой туура экенин мезгил көрсөттү. Биздин парламент мындайча айтканда алсыз чабал болуп олтуруп берди Атамбаевдин убагында. Ошо аз да болсо парламенттин абийирин сактаган Атамекен фракциясы болуп калды. Мен өзүм элестете албайм, эгерде Атамекен фракциясы жок болгондо наркы парламентте же ушул парламентте деп коелу. Биздин парламент анда таптакыр эле чабал, шалтурук колунан, оозунан да эч нерсе келбеген парламент болуп олтуруп бермекпи деп да ойлоп кетем. Мен ошол чечимим мындайча айтканда Кыргызстандын саясий өнүгүшүнө зор салымын кошуп келе жаткан Атамекен партиясын колдогонум туура болуптур деген ойдомун. Негизи адамгерчилик сапатта биз Текебаев экөөбүз бири-бирибизди жактыра бербейбиз. Текебаев ал кишинин менин оюмча, албетте бул жеке оюм, анын оюнча саясатчы бир кандайдыр бир башка маанайда саясатчы өзүн дайыма тыкан алып жүргөн, дайыма костюм кийген, галстук тагынган, шыңга бойлуу, өңү дагы ак жумал келген адамдарды элестетеби деп ойлоп кетем да. Мен ошон үчүн Текебаевдин деги бир параметрине туура келбейм ал боюнча. Бирок бүгүн ал киши колдоп атат. Себеп дегенде мүмкүн буга чейинки Болот Шер менен өтө ысык мамилеси, достугу, бул достугу абдан чынында үлгүлө турган достук болду. Андан кийин мен ошол фракцияга өткөндө өзүм Атамекен партиясынын мүчөсү болбосом дагы Атамекен фракциясынын абийиринин намысын коргоп жүргөндүгүм, Текебаевдин башына кара булут каптаганда абийир намыс үчүн мен башкаларга окшоп сатылып кетпей, үнүмдү чыгарбай отуруп калбай, аны активдүү коргоом. Атамекен фракциясындагы мага жаккан идеялар, көпчүлүгү мага жакчу, ошолорду мен дагы түрткү болуп өстүрүүм. Жана Атамекен фракциясынын лидери болгондон кийин, түрмөдөн чыккандан кийин аны колдоо иретинде жана кыргыз саясатын колдоо иретинде, легитимизацияны колдоо иретинде ага мандатымды өткөзүп бергеним бүгүнкү күндө Текебаевди мени колдогонго аргасыз кылып олтурат. Сиз айттыңыз да, Текебаев мени жактыра бербейт го деген ойдучу. Анда Текебаев мындан улам сиз өзүңүздүн бир тууган иниңизди, Баткен мырзаны 7-чи чакырылыштын депутаты катары көргүңүз келдиби? Анткени биз ойлодук эле 7-чи чакырылышка өзүңүздүн талапкерликти койбогондон кийин саясаттан биротоло көңүлү калып кетти го депчи. Бул жерде мүмкүн бир туугандык мамиле да козголушу мүмкүн. Баткен иним болгону 2 жаш кичүү менден. Бирок ал кайсы жерде болбосун айтып жүрөт. Ушу Болот Шер агам менен Садык Шернияз мени таптакыр көлөкөдө калтырып өстүргөн жок. Бирок чынында эле ошондой болду. Мен аскал чоңойгонумдан кийин Баткенде дайыма Болот байкеме барып айтчумун. Боке, мына эрезеге жетип калды. 2-3 билими бар. Москвадан окуп келди, дипломатиялык академияны. Ушу баланы деле бир жерге кызматка көрбөйлүбү? Жүрөт мынакей десем, Болот байкем дайыма мени кагып салар эле. Шерниязовдор экөө болуп жүрөбүз, жетет ошол депчи. Ошентип Баткендин ичинде баары бир бук калбасын дедим. Бир тууган катары. Эгер мен дагы кайта депутаттыкка койсом, мүмкүн Баткен мени өмүр бою кечирбей коебу деген да ой келди. Дагы мен өзүм иним айттым, меним өзүңдү эл сыноосуна коюп көр. Эл таразасына коюп көр. Арманың калбасын. Көр. Сени эл кандай сыйлап аларын, сен өзүң уюштуруучулук талантың кандай экенин мен сыймыктанам. Баткен иним барып ошол Манас райондон
Атамекен партиясына биринчи орун алып берди. Демек, биз жаштарды өстүрүүдө ушинтип жол бошотуп берүүнү дагы үйрөнүшүбүз керек. Жеке өзүңүз башка партия аркылуу баягы барууну каалаган жоксузбу дегеним, бир интервьюңузда айтканыңыз эсиме түшүп атат. Мен кызматка барыш үчүн сөзсүз бийликчил партия менен барышым керек экен депчи, же бийликчил партиядан сунуш түшпөдүбү, же сизди кабыл албай коюштубу? Бул эмне себептен бийликчил? Эгерде бир кызмат үчүн же болбосо байлык топтоо үчүн бийликтен барам десе, мен ал кишини түшүнбөйт элем, каалабайт элем. Менин зарлап көксөгөнүм эле маданият, кыргыздын маданияты. Ушу кыргыздын маданиятына мен болуп таап ташыганымды жумшап келем. Муну сиз да билесиз, эл да билет, баары билет. Тапкан ташыганымдын баарын. Бирок эгерде бийликтин партиясынан сен депутат болсоң, сенин сөзүң өтөт экен дагы. Жананча каражат топтоп сиз 5 жылда кылган жумушуңузду кээде бир күндө чечип койсоңуз болот экен. Ошон үчүн маданиятты коргойм деген адам бийликтин партиясынан барыш керек деп айтканым ырас. Бүгүн деле ал оюмдан тайбаймын. Бирок биримдиктен сунуш түшпөдүбү анда? Же өзүңүз кайрылган? Түшкөн жок. Түшкөн жок. Себеп дегенде бул бийликтин бүгүнкү күндө кармаган позициясы бир аз текебердик позиция. Алар сени бир аз сындырып туруп, анан арасына кошушат да. Бул сындырган оңой эле механизмдер бар. Мисалы, сиз бара турган болсоңуз, ошол кезде Төрөбай Зулпукаров менен Асылбек Жээнбеков түптөп атты да партияны. Сиз барып, анан сизди күттүрүп коет приемныйында. Анан сиз ал жерде жарым саат отурушуңуз мүмкүн, 1 саат отурушуңуз мүмкүн. Анан ошентип сизге ким экениңизди көрсөтүп коюп, анан жылмаюу менен кабыл алып чай ичип сүйлөшөт да. Бирок мен мындай кордукка чыдай албайм, карындаш. Мен мынтип күтө албайм. Мен антип зарыгып, кат жазып, суранып, телефондон айтып, мени кабыл алып коюңузчу дей албайм. Менин мүнөзүм ошондой. Эгер билсе кадырыңды, билет. Билбесе барып суранып, жалдырап, бирөөгө босогосуна жатып алыштын кереги жок. Анткени ар ким өзүнүн ар намысын сыйлаш керек. Ошондуктан чакыруу болгон жок. Мен да эч кимден суранган жокмун. Асылбек Жээнбековго бир тамаша болсо барат белеңиз. Бармакмын. Чакырса. Мүмкүн бармакмын. Бирок барсам, мен аябай уят болмок экем. Аябай ар намысыма да шек келмек экен. Бул дагы мага чоң сабак болду. Анткени 5-октябрда болгон окуяны көрдүңүздөр да барыңыздар. Бул дагы бир ирет мага зор тастыктоо болду. Ар намыс менен абийирди дайыма бийик сакташ керек экен. Кандайдыр бир эл үчүн деген да кызыкчылыгың болсо дагы, бирок ар намысыңды бийик сактаганың туура экен деген ой болду дагы. Кече бир 3 күн, 4 күн мурда менин чечилип президенттикке чыгышым да ошо болду. Эч кимди ээрчибей эле, эч кимдин артынан туу карбабай эле, эч кимге барып жанына туруп жар салбай эле, өзүм эле чыгайынчы деген ойдун дагы чечилүүсү ошолдон болуш керек деп ойлойм. Маданият дегенде сиз баягы тигеңизден тик турарыңызды билебиз да. Анан кайсы бир жылы ушу Маданият министрлигинин алдына бир топ маданият кызматкерлери өкүрүп барды эле. Алардын арасында сиз да бар элеңиз да. Алдыңкы катарда. Анан кийин азыр ойлоп атам да, сизди эгерде Садыр Жапаров бир кызматка айткалык ошол эле маданият министри катары сунуштаса, макул болот белеңиз анда? Андай боло турган болсо, мен азыр мага ишенген командамды, анда мага ишенген идеямды саткан адам болмокмун да, өмүр бою өзүмдү кечире албай өтмөкмүн. Буга чейин сунуштасан да мүмкүн бармаксыз? Мүмкүн болушу болчу. Мүмкүн. Ошонун шары менен иштеп да көрүшү мүмкүн болчу. Мүмкүн. Бирок дагы бир айтарым. Мен аткаруу бийлигин аткаруудан көңүлүм калды, карындаш. Бизде министр да эчтеке чечпей калган убак. Өзүңдү өзүң кыйнооң. Бул
барып эчтеке далалат кылган менен эчтеке чече албай калгандан кийин ага барбай койгон оң да. Мен ошон үчүн мүмкүн деп айтып атканым ошол арсар. Депутат болуп да баргым жок. Себеп дегенде бүгүнкү системадагы парламент менен сиз депутат болуп барсаңыз, көптөгөн адамдар акыйкатты көздөгөн, чынчылыкты көздөгөн, менин оюмча корконум ооруп калышы мүмкүн деген ойдомун. Мен 5 жыл депутат болдум, 5 жыл депрессияда жүрдүм. 5 жыл анткени сенин айткан сөзүң өтпөсө, сенин кылып аткан жумушуңду эч ким көргүзү келбесе, сен деген жыйынга чыгып алып, таза акыйкат, чынчыл эле позицияны айтып атсаң, бирок сени мыйыгынан жылмайып карап отурса, сен эмнени чечмек элең? Айтып чөзүң, баары биз кнопканы тескери басабыз. Ошонун баары, мындайча айтканда, адамды каржалтат экен, адамды мокотот экен, адамдын жүрөгүнө бир ооруну пайда кылат экен да. Бул оору себеп дегенде баардыгы чечилип калган. Сиз жыйындар залына киргенде сиз атмосферадан байкайсыз да, баардыгы чечилип калган, садык дейсиң өзүңө. Баардыгы чечилип, кол алышып, 2-3 кызмат соодаланып, кнопка баскычтарга баары бүтүп калган. Сен азыр кыйкырасың, өкүрөсүң. Бирок пайда жок. Бирок ошого карабай айтып жүрдүк. Ошого карабай жаман көрүнүп жүрдүк. Ошого карабай биз күрөшүп жүрдүк. Анткени акылдуу адам болсо күрөшпөй да койсо болот. Мына бүгүнкү күндө көп акылдуулар тынч эле жатышат, байкасаңар, акылдуулар. Бирок акыл менен кошо эсти бериш керек Кудай. Эстүү бололу. Эртең Кыргызстандын келечегин ойлойлу. Бүгүн биз унчукпай коңулга жатып алсак, бүгүнкү биздин унчукпаганыбыз эртеңки келечекте жаштарыбызга оор кайгы, муң, зарды көбөйтүшү мүмкүн. Сиздин бир таасирдүү сөзүңүздү эстеп кеттим да, бул мындан 1 жыл мурун айтсаңыз керек эле саясаттагы чөөлөр деген түшүнүктүчү. Анан бүгүн байкап көрсөк, бул феномен бир өзүнүн эң чоң кульминациясына жеткендей таасир калтырат да. Анан ушул феномен бизди дагы канча жыл коштошу мүмкүн? 3 жылбы, 5 жылбы, же өмүр бою эле биз менен жүрөбү? Мына биз бүгүн идеяны айтып жатабыз, парламентаризм идеясын көтөрүп, парламентаризм Кыргызстанды алдыга чыгат деген ойду айтып жатабыз. Парламентаризм бул бийлик бөлүштүрүү. Бийликти бөлүп чачып берүү да, мындайча айтканда, түшүндүңүзбү? А эгерде бийлик эбегейс бийлик бир кишинин колунда түшкөндө, анда ушул сизде айткан нерсени пайда кылат. Анткени ал бийликке өтөрүн билгенден кийин жанагы чөөлөр, келемиштер өзүнүн баягы кемедин таш чөгөрдө секирген келемиштер сыяктуу кайдан жайдан белгисиз себептер менен, анткени алар ушунча жылдын ичинде дасыгып, алардын ушул боюнча жыт алуу механизми деп коелу, системасы деп коелу, организм укмуштуудай өрчүгөн. Ал эки заматта билбей каласыз, кантип бул тараптан тиги тарапка өтүп, дагы баягы өзүнүн тарабын дагы жамандап атканын көрүп каласыз дагы. Мен муну буга жөндөм керек кандай өзгөчө бир талант. Бул Атамбаев кезинде байкагам да. Атамбаев залга кирип келгенде бир өзгөчө орундан тура алган депутаттар бар болчу. Кол чапкандары да бир укмуш. Мен аларды көрүп суктанчумун. Ушундай командасы бар экен Атамбаевдин. Мындай командасы бар адам жеңилбейт. Мындай командасы бар адам бактылуу деп сыймыктанып суктанчым мен ошолорго. Бир убакта Атамбаевдин башына кара булут айланды. Жанагылар бир билбейм кайсы убакта өтүп кеткенинчи Сооронбай Шариповичтин тарабына. Мен ал убакытты байкалбай да калдым. Эртесini карасаң баягылар Атамбаевди чыгып алып жамандап атканын көрүп, биз кордук тарткан партия болдук, оппозициялы Атамекен дайыма Атамбаевга каршы сүйлөп келген. Ой, биз талаад эле калдык, карындашым, талаад эле калдык. Ал жанагылар тим эле укмуштуудай заарын төккөндө унчукпай карап отуруп берет экенсиң. Мына ушулга адистик кылып өздөштүрүп алган саясатчылардын заманы болуп калды, мына күйгөнүбүз биздинчи. Азыр алар кайсы тарапта? Азыр мына баардыгы Садыр Жапаровду курчап.
мен баланча региондон керек болсо иштеп берем деп жарыя кылып, баягы эле саясатчылар Атамбаевдин Жээнбектин жанында жүргөндөр бүгүн тимеле жан үрөп барып босогосун каккылатып, мен баланча районду мен алып берем, кагылып кетейин, Садыр Нуркожоевич деп турган кербези. Айтыңызчы, сиз ийгиликтүү ишкер катары ошол эле маданият, рухий баалуулуктарды өзгөчө колдоп келдиңиз да. Бирок сизден сурашабы, мисалы, ушул ишкерчилигиңиздин багыты каякта? Айтышка жумшаган миллиондогон сомдорду сиз каяктан алып атасыз депчи? Анткени президенттик шайлоонун алдында болбой эле оппоненттериңиз иликтей башташат да. Садыкка бул акча каяктан келип атат, кантип тапкан депчи? Анан ошолорго эмне деп жооп бересиз? Жообуңуз барбы, даярбы? Биз башында мынагу кризистин убагында Болот агам өзүнчө бизнес баштап, мен өзүнчө бизнес баштап, бир топ ийгиликтүү проекттерди жаратканбыз бизнесте. Ошол бизнес булактары азыр кандайдыр бир ушул менин жолумда жардам берип келет. Мындай деп ойлонуш керек. Азыр биз 30га чыгып чыкпаган балдардын, боз балдардын, укмуштуудай кымбат машина минип, укмуштуудай үйлөрүндө жашап аткан, укмуштуудай бизнес кылып аткандарды көрөбүз да. Мен сизге айтар элем, менин да ошондой эле башым бар, алар кылганды кылгандай. Биз да ошондой жумуш кылганбыз. Эмне үчүн Садык Шернияз алар тапкан тыйынды тапкан эмес деп ой келиши мүмкүн эмес. Эгер бизнеске мен багыт алсам, мен терең ишенем. Мен аябагандай чоң бизнесмен боло алам. Аябагандай чоң бизнесмен. Кайсы тармак болбосун эле? Негизи кайсы тарап болбосун деп. Көпчүлүк саясатчылар чоң бизнесмен боло алышат. Бул эсеп. Биринчиден эсеп. Эсеп болгондо эле 4 нерсени билгениң жакшы. Бул кошуу, алуу, бөлүү, көбөйтүү. Анын ичинен көбөйтүү менен кошууну эмес, бөлүү менен алууну биле турган болсоң, анда сен чоң бизнесмен болосуң. Ага кошула эгерде сен адамдарды үгүттөй турган жөндөмүң болсо, адамдарга таасир бере турган жөндөмүң болсо, бизнесмен ошол. Анткени бизнесмен бул ар бир өзүнүн бизнесин элге таңуулап, элди үгүттөп, элди ишендире алса, биз эртең ошол киши чыгарган продукцияны, мындайча айтканда, пайдалана баштайбыз. Бизнестин сыры ошол. Саясатчылардын көпчүлүгү ийгиликтүү ишкерлик кыла алат деп жатасыз, бирок мамлекеттик кызматта иштеп, абдан байыган Кыргызстанда эле мүнөздүү көрүнүшпү, же бул башка өлкөлөрдүн мисалында деле барбы дегеним, ушул Кыргызстандагы өнүккөн коррупцияны түп тамырынан бери жоя аласызбы эгерде сиз президент болсоңуз? Коррупцияны түп тамырынан бери жоюу мүмкүн эмес. Кытайда менин билишимче 5.000-ге жакын киши атуу өкүм жазасы чыгып атат коррупционерлердин. Алар да жоя албай отур. Керек болсо аткан кишилердин саны көбөйүп бара жатат. Мүмкүн эмес толук жоюуга. Бул чындык. Бирок бир эле кадам менен жарым эсе кыскартып койсо болот. Бунун секрети ушул эле. Өзүң урдаба. Болду. Өзүң урдаба. Башчы урдабаш керек. Эми мамлекеттик кызматта дегенсиз, мен мамлекеттик кызматтарда иштедим. Акыйкатчынын орун басары болуп иштедим, парламент шайлап 2003-2004 жылдары. Министр болуп иштедим, маданият министри. Азыр Кыргызда оңой эле. Мүмкүн публикага чыгып, мен эчтеке алган эмесмин, мен тазамын деп айткан менен, жең арасында чай ичип отурганда, дасторкондо баары билишет сенин ким экениңди. Сен канчалык алганыңды, канчалык коррупционер болгонуңду. Мына ушул сиздин берүү менен пайдаланып, мен жүзүм жарык айта алам. Мен менен иштешкен омбудсмен институтунда иштеген адамдар бар. Алар 100-гө жакын адамдар. Маданият министрлигинде иштеген адамдар бар. Алар эгерде мен бир да тыйын албай таза иштегем деп айтсам, мына мен айтып атам сизге, кайта айтып коеюн. Бир да тыйын албай мен таза иштегенмин, жана ошол жанымда иштегендер билет деп айта алам. Эгер мен калп айтсам, алар аты жөнү телефон менен сизге жазышат, калп айтат Садык. Мага жазбаса дагы баягы социалдык түйүнгө жазса керек. Социалдык түйүнгө ал деген Садыр Жапаровдун фейктери жазса ага ишенбеңиз.
Албетті түрдө телефону болсун, албетті түрдө аты жөнү болсун. Анан кайта мени дебатка чакырсаңыз болот. Жанагы жарым жартылай менин тарыхымды билип алып, эчтеке сөз айта албай, жалаң сөгүнгөн адамдардын жазганына карап тыянак чыгарганга болбойт деп ойлойм. Сынды укканды абдан жакшы көрөм деп айтканыңызды билебиз. Албетте бул чыгармачылыкка байланыштуу болсочу. Анан бирок социалдык түйүндөрдө деле мүмкүн өзүңүз ачып таанышып атсаңыз керек. Ай ушу сиз барбай эле койбойсузбу деген сыяктуу да пикирлер жазылып атпайбы? Анан аларга кандай жооп берип атасыз? Же болбосо буну деле сиз фейк катары кабыл алып атасызбы? Ар бир кыргыздын жараны акысы бар барганга биринчиден. Бул анын укугу. Экинчиден маданиятчылардын кылган кызматын көпчүлүк эгерде алар ырдап бийлеп акым болуп жазуучу болуп эле жүрө бериш керек, саясатта аларга эмне бар десе терең жаңылышат. Прогрессивдүү демократиялык коомдо анык маданияттын өкүлдөрү чоң өнүгүү жасашкан. Сиз азыр эми өзүңүз мындай жеке интуицияга, анан кийин багы буйрукка ишенесизби, же болбосо тынымсыз эмгек менен ушул жеңишти камсыз кылам деп турасызбы? Тынымсыз эмгек менен сиз күрөшө беришиңиз керек. Кеп сиздин жеңген жеңбегениңизде, кеп сиздин идеяңыз үчүн канчалык сиз курмандыкка бара аларыңызда. Сиз ойлоп атасызбы? Мунагу президенттик ат салышуу мен үчүн, менин семьям үчүн дагы финансылык оор жоготууга учурайм. Билип турам. Ооба. Бул оор жоготуудан мен дагы эми 1-2 жыл, 3 жылдын ичинде эптеп кайта бутубузга туруп чыгабыз. Семьям менен, бала чакам менен. Ооба. Колдоп атышат, анткени алар менин характеримди билишет. Эгер мен бир нерсеге багыт алсам, аны эч ким өзгөртө албайт, токтото албайт. Ооба, бирок кээде идея үчүн салгылашканга салгылаш керек. Анткени сиз идея үчүн салгылаша алсаңыз, идея үчүн курмандыкка бара алсаңыз, ошол сизди өмүр жолуңузда дайыма эш болуп, өбөк жөлөк болуп сизди колдоп турат. Сиз өзүңүздү өзүңүз көбүрөөк сыйлай баштайсыз. Ушул негизги нерсе. Мен бардыгына кайрылат элем. Идея үчүн күрөшкүлө, идея үчүн курмандыкка баргыла. Ошол курмандыктын баасы ал сиз үчүн кийин эбегейлик чоң пайда болуп келет. Саясий тарихте, өзүңүздү өзүңүз сыйлоодо, өзүңүздүн балдарыңызга тик кароодо, өзүңүздүн өмүр жолуңузда. Бул эбегейсиз нерсе. Мен дайыма чоң, ири салгылашууга чыгып келгем. Айтыш фонду дагы чоң, ири проект болчу. Курманжан датка да бул авантюристтик чоң, ири проект болчу. 99% эч ким ишенген эмес бул фильм болот деп. Демек, буюрса ушул марада мындай күрөштө, саясий күрөштө аягына чейин барасыз, Албетте түрдө. Сизди багы ички дүйнөсү айкөл болгон менен мындай мүнөзү чапчаң, кырс деп коюшат да. Анан бүгүн эмне ачууңузду келтирип атат, эмне сизди өзүңүздөн чыгарат негизи? Мен ачуум келип кеткен учурда мен өзүм аябай кейим. Мен бул туура эмес экенин билем. Жана ушунун үстүнө иштегим келет. Бирок мүнөз деген мүнөз экен. Кээде өзүм кармана албай кеткеним арас. Көпчүлүк учурда эгерде бир акыйкатсыздык болуп келсе, ал акыйкатсыздыкты менин оюмча ал дагы өзүм жеке оюмда акыйкатсыздык болуп кетсе, аны жай гана түшүндүрүштүн ордуна мен атылып кетмей адатым бар. Бул жаман сапат. Бул туура эмес сапат. Мунун үстүнөн иштейбиз. Кыргызстанда мындай оппозициялык күчтөр азыр башы бирикпей атат да. Бул эмне үчүн да же оппозиция болуу мындай кызыксызбы? Оппозиция болуу бул каражаттан айрыласың, бийлигиңден айрыласың, түрмөгө түшүшүң мүмкүн. Демек, бул жолду акылдуулар тандап алышпайт. Оппозициянын жолун эстүүлөр тандап алат. Оппозициянын жолун бул эгер Кыргызстан бул жол менен бара берсе, үзгүлтүккө учурайт, ошон үчүн стратегиялык маанайда күрөшөлү деген адамдар аз болот өзү.
Биз күнүмдүк жашоого кызыктарбыз көбүнчө. Соңку суроо, регионализм, тууган урукка бөлүнүү деген маселе азыркы алдыдагы андай саясий процесстерде коркунуч жаратабы жокпу? Барбы? Бар азыр? коркунуч. Жанагы Садыр Жапаров сунуштап аткан бир мандаттуу округ, анык регионализм кыла турган, анык тууган туушкандарга бөлө турган, деги эле баарын бычак менен кескендей боло турган сунуш. Бул түздөн түз туура эмес сунуш. Бул Кыргызстанды артка тарта турган сунуш. Чоң рахмат, анда саясий күрөштө ийгилик каалайм. Рахмат сизге.